Ымыркайды сатууга шектелип кармалган медайымдын үй камагына чыгарылып жатканы коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Анткени үй камагына чыккан шектүүнүн өлкөдөн чыгып кетүү коркунучу бар экендиги айтылууда. Бул туурасында Ички иштер министрлигине кайрылганыбызда бул сөздү четке кагып, медайым ден соолугуна байланыштуу чыгып жатканын билдирди. Көп сөздөрү болуп атат. Ушундай чыгарып салды, неме деп мурак эми жерден ден соолугу начарлап аткан адамды биз кармап тура албайт экенбиз. Анан эми бошотуп салган жерибиз жок. Бул жерден үй камагына чыгарылганда бул жерден эми өзүнүн обязанносттору бар. Эки жакка мындай чыгып кеткенге уруксаты жок. Үйүнөн чыга албайт. Бирөөгө кор дүйнө, бирөөгө зар дүйнө. Жыл башынан бери ымыркайды соодолоо фактысына байланыштуу козголгон кылмыш иште 6 бала сатуу факты катталган. Анда кылмышка шектелип кармалган медайымдар мамлекеттик жана жеке ооруканада иштешкендиги аныкталган. Мындан сырткары алар мыйзамсыз бойдон алдырууну да ишке ашырып, жыл ичинде 4 айдан 2 жашка чейинки ымыркайларды болжол менен 1,5 миң-2 миң долларга баалашкан. Ушул жылдын жайында Ички иштер министрлиги тарабынан адам сатуу фактылары аныкталып чыккан. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, анан комплекстүү тергөө иш чаралары өткөзүлдү. Кылмышка шектүү деп 6 киши аныкталган. Бул боюнча 4 берене менен кылмыш иши козголуп, үстүбүздөгү айдын соңуна чейин тергөө иштери соңуна чыгып, иш сотко өткөрүлөт дейт Осмонбаев. Ал эми балдардын укугун коргоо борборунун жетекчиси Назгүл Турдубекова мунун баардыгы биздин өлкөдөгү көзөмөлдүн жоктугунан болуп жатканын айтат. Эгерде өкмөт мунун баарын колго алып, баардык ишти ачык айкын өткөрсө, билинбей жасалып жаткан иштер өзүнөн өзү жоюлмак дейт. Бизде мындай индикатор жок да, кандайдыр эгерде баланын укугун жана кызыкчылыгын толук кандуу мындай колдобосоң, ишке ашырбасаң, анда сен деген ушул акимчиликтен кетишиң керек. Ушул губернатор болосуң, зам губернатор болосуң. Негизи өкмөттүн ордунда отургандан кийин алар өкмөттүн атынан ошо баланын укугун колдоого милдеттүү да. Эгерде ошорду аткарбайсаң, анда ордуңду бошотуп бериш керек деп ушундай бир талап коюш керек да. Балдардын укугун жана кызыкчылыгын коргогонго өкмөт тараптан, өзгөчө жергиликтүү бийликтер тараптан деген абдан көп деген көңүлдөр болуш керек. Ички иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча 2014-жылдан бери бала сатуу окуясы боюнча 20 кылмыш иши козголуп, анын 14-ü сотко жеткен. Бирок соттон кандай чечим чыкканы жана жазага тартылгандардын саны боюнча так маалымат жок. Өлкөбүздө ит өлтүргөндөр айыпка жыгылып жаткан маалда адам саткандар канча убакытка эркинен ажыратылат, соттун чечиминен кийин билинет.